Чындыгы сүйүү не деп айта берет да. Сүйгөнүнө жеткен адам чындыгында бактылуу деп эсептейт өзүн. Бирок сүйгөнүнүн да ошибкалары бар. Себеби свидание кылып, кино кылып жүргөн учурда, тортторду, баягы мороженаларды жеп жүргөн учурда кемчиликтер билинбей калышы мүмкүн. Үйлөнгөндөн кийин ошо кемчиликтер чыкканына байланыштуу мен сени сүйбөймүн деп калат да. Сүйүү жоголду, баягы романтик сүйүүлөр жок. Неге? Себеби ага чейинки кемчиликтер көрүнгөн эмес да. Чыныгы кемчиликтер көрүндү, чыныгы жүзү ачылды, эми кып-кызыл жалганчы экен да. Ачык болгонду үйрөнүшүбүз керек. Жаш баланы эмне үчүн жакшы көрөбүз? Жаш бала ачык эч нерсени жашырбайт. Душман дагы керек болсо душманын баласын жакшы көрөт. Неге? Себеби жаш бала ачык болот, бардык нерсени айтат. Ачык болгонду үйрөнүшүбүз керек. Сүйүү деп. Анан урматтуу мекендешим чындап сүйсө, мына стаканды алат, ушул стаканды ичет. Болду, ушул стаканга шүгүр кылат. Экинчисин издеп калбайт мындай кылып, апке муну бер деп калбайт. Ушул бир стаканга шүгүр кылса, ушуну ичип бүткөндөн кийин дагы алып келет сууду. Бул стакан толот дагы дегени да. Ошондой экен, шүгүр маселесинде дагы, үйлөнүш маселесинде дагы бирдей карашыбыз керек. Жыргалчылык ар кандай. 7 миллиардтын 3 миллиард кыз деп койсоң дагы ар ким ар кандай көрүнөт көзүңө. Шайтан ар кандай кылып көрсөтөт көзүңө.